Сиз үчүн оңой каналга жазылуу, биз үчүн милдет Кыргызстанга кызмат кылуу. Кыргызтайм каналы менен бирге болуңуздар. Сүйүнчү, ырчы Максат Садырбеков кыздуу болду. Бүгүн 16 март күнү ырчы Максат Садырбеков кыздуу болду. Сүйүнүчтүү кабарды ырчы мырза Instagram баракчасына жарыялады. Кызым, жарык дүйнөгө куш келипсиң, айсулуу азаматсың, сени менен сыймыктанам деп жазган Максат. Эске салсак, Максат менен сүйүктүүсү Айсулуу 9 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп баш кошкан. Алардын үйлөнүү тою 2019 жылы 6 июнда Бишкек шаарындагы тойканалардын биринде өткөн. Наристенин бешик боосу Бек болсун. Нурлан Насипке экинчи жолу операция жасалат. Белгилүү ырчы Нурлан Насип операциядан кийинки абалы тууралуу өзүнүн Instagram баракчасынан билдирди. Достор, баарыңыздарга чоң рахмат. Буйруса менде баары жакшы. Биринчи операция ийгиликтүү аяктады. Экинчиси буйруса 6 айдан кийин боло турган болду. Ден соолугумду сурап жазган туугандарга, досторго, көрөрмандарга рахмат айтам. Рахмат достор, деп ырчы билдирди. Булак Аргумент KG сайты. 29 жаштагы Андрей ислам динин кабыл алды. Нарын облусунун Жумгалы районунун Минкушта айылында төрөлүп, Балыкчы шаарында өскөн 29 жаштагы Орус улутундагы Сергеев Андрей 13 март күнү ислам динин кабыл алды. Мындай чечимди Андрей өзү кабыл алганын муфтияттан билдирет. Ислам дини тынчтыктын, тазалыктын, боорукерликтин, кайрымдуулуктун жана бир туугандыктын дини экендигине дагы бир жолу ынандым. Досторумдун дагы арасында мусулман балдар бар. Алар дайыма камкор мамиле кылышат, дейт Андрей. Сергеев Андрей көзү азиз болгондугуна карабастан массаж жасоо боюнча билим алып, келечекте адамзат үчүн пайдасын тийгизип, алардын ден соолуктарына кам көргүсү келет. Ал эми Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын окуу бөлүмүнүн башчысы Акимжан Ажы Эргешев Андрейдин ишине жана окууларына ийгиликтерди каалап, ыраазычылыгын билдирди. Булак элдик медиа.